Ассалаумағалейкум, қандайсыңар, саламатсыздар бі? Азыр эле эми эшиктен келе калып карасам эле ташриф кызматтан кетти деген ана уже үчүнчү күчтөр ортодон чыга калышты. Ошого дагы мен бир ооз ой пикирим айтып коеюн дедим да. Айтпай койсом деле болот эле, бирок бул өтө ысыгын деле айтып коюшум керек. Бул менин ой пикирим. Эч бир кандайдыр бир күчтөрдүн, кандайдыр бир топтун көз карашын билдирбейт. Ортодо азыркы бул өтө мындай резонанстуу иш болду. Резонанстуу элдер кирет, угат, ташриф кетиптир деп бул немени башка жака бурганга аракет кылат да. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мына интернет колдонуучулары. Бул нерсе биз ички кухняны түшүнбөйбүз. Биз бир гана мурдагы УКМКнын төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасы, УКМКнын башчысын Камчыбек Кыдыршаевичке канчалык кызмат кылды? 5 жыл кызмат кылды, 4 жыл кызмат кылды, 1 айбы, 1 күнбү? Чын теринен эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылды. Мен мындай өзүмдүн атыман, үй бүлөм атынан бир гана терең ыраазычылык билдиришибиз керек. Менин оюмча, барыбызча. Азыр бул жерде саясатташып кетет, бул 100%. Ошого эч кандай саясатпайт. Саясатташпашы керек. Неге дегенде канча өмүр бою эле Камчыбек Кыдыршаевич кызмат кыла бериш керекпи? Бир мындай бир дем алуу, эс алуу, буну биз жакшы өңүттө кабыл алышыбыз керек да. Жаман көргөндөн указга кол койгон жок, чтобы УКМК төрагасын алмаштыруу максатында, менин оюмча, Садыр Кожоевич. Бул мындай бир дем алсын, эс алсын деди. Анан кызмат кылган үчүн терең ыраазычылык жана мындай ыраазычылык айтышыбыз керек бул Камчыбек Кыдыршаевичке. Неге дегенде чын мындай жүрөгүнөн бир кызмат кылды. Чек ара маселеси, кемпирабад маселеси, кандай да бир маселе, ууруларды ошодон алып барып жыйындан камап атты, кустуруп атты, сурактар берип атты. Мына адилеттүү, чынчыл. Биз ошону каалап аттык эле эл. Ошого биз жеттик. Ушул бир себеби Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын негизинде Камчыбек Кыдыршаевич жүзөгө ашырып атты. Бул эң негизгиси. Анан кийин Камчыбек Кыдыршаевич жумуштан кетсе эле бул экинчи сорттогу саясатчы же экинчи сорттогу адам болуп калбайт. Бул эми мындай интернетке чыккан маалыматтарга таянып айтып атсам. Ал эми саясий жагы бул Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич бул экөө дос. Ысык күндө, суук күндө чогуу жүрүшкөн. Бийликте дагы чогуу отурушту. Буга чейин дагы буга окшогон бийликтердин көбүн көрүп койгон. Бул кандайдыр бир тактика болушу мүмкүн. Саясий жагын айттым да, кандайдыр бир тактика. Садыр Нуркожоевич дагы өзү дагы айтты, бир мындай мамлекеттик кызматкерлердин ортосунда кандайдыр бир чыр чатакты чыңалууну бөгөт коюу максатында. Ошолор урушпагыла дегендер. Бул эки достун мощный саясаты. Карасаңыздар, жакында дагы көп адамдар мындай бир кулактары, баштары кетиши мүмкүн. Неге деген ошондой кандайдыр бир саясий тактика дагы болушу мүмкүн да. Эки дос мисалы көп кандайдыр бир тактикаларды саясатта, даже геосаясатта ар кандай нерселерди кылып келишкен. Мындагы биз кыргыз саясатында кандайдыр бир бирөөлөрдөн арылуу, үчүнчү күчтөрдөн, жакын туугандардан, кандайдыр бир мындай ишенимге кирген адамдарды дан арылуу кандайдыр бир тактикасы дагы болушу мүмкүн, бул саясий жагы. Ал эми башка жагы терең ыраазычылык билдиребиз. Камчыбек Кыдыршаевич, иштедиңиз, эл үчүн кызмат кылдыңыз, жана эл көптөн каалаган жанагы уурулардын барын болсо дагы көпчүлүгүн мындай каката койдуңуз. Эң негизгиси уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүн мыкты жыйынтыктарды көрсөттүңүздөр. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери жана жалпы өзүңүздүн башыңызды сайып койдуңуз. Биз сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле дагы бир жолу урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу достор, урматтуу Facebook жандар, ким кайсыл аудиториядан көрүп атсаңыздар деле, буну биз жакшы терең ыраазычылык билдирип, Камчыбек Кыдыршаевичке биз рахматыбызды айтышыбыз керек деп ойлойм менчи. Анан албетте Камчыбек Кыдыршаевичтин баарыбыз эле көпчүлүгү эл Кудайга шүгүр бунусун деле, бирок көпчүлүгү мындай сүйүнүп атышса керек. Силер мындай сүйүнбөгүлө. Биз президентибиздин колдоосун сыйлайбыз, ар бир указын сыйлайбыз. Биз ошон үчүн ишеним көрсөткөнбүз учурунда. Ошон үчүн кандайдыр бир мындай бир айтмакчы, Садыр деген университетте окуганбыз. 5 жыл болсо 5 жыл, 6 жыл, 6 жыл болсо мына жыйынтыгы эле эми Кудайга шүгүр. Ошо эч кандай мындай резонанс болушу мүмкүн 2-3 күн. Бирок мындай кандайдыр бир үчүнчү күчтөрдүн кандайдыр бир неме майына отуна май табызбайсыздар деген ишенимдебиз. Айрыкча мына интернетте провокация кылып аткан. Ким эми азыр УКМК эмес, Ички иштер министрлиги
МВД жакшы иштейт, көзөмөлдөйсүздөр деген ишенимдемин. Неге дегенде бул эки дос саясатты ары коелу, эки достун ортосундагы мамиле кылып жүрүшү мүмкүн да, саясат ашып кетиши мүмкүн. Ошого бир мындай провокация калтырбай неме кылабыз. Саламатсыздарбы? Алейкум ассалам деп коюңуздар жок дегенде. Оюңуздар кандай? Бул комментарийге жазып кетиңиздер. Бул менин өзүмдүн ой пикирим. Атым Илимбек Исраилов дегенде мына жерге катталып, мына жерге лайктарды басып койгула. Ошол эле жаштыгыбыз да кичинекейбиз. Ошо туугандар 5 мүнөт болуп кетиптир. Ушуну айтып коюю, бул менин жарандык позициям. Баарына ассаламу алейкум.